Ассалаумалейкум, урматтуу катышуучулар, урматтуу биздин көптөн көргөн келечек ээлери. Силер менен көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын. Негизи дайыма бир сөздү, дайыма бир уранды колдонуп келем. Ар бир күн бир мүмкүнчүлүк экен да. Ар бир күн бул кыска бир өмүр дейт. Ошол кыска бир өмүрдө биз эмне кылабыз, кандай өткөрөбүз күнүбүздү, эмне менен алек кылабыз. Ошону ойлоно жүрсөк, мен оюмча адам дайыма мотивация болот экен да. Жогоруда эжелер, агайлар аябай жакшы тилектер айта кетти да. Мынакей ушул жерде келечектин ээлери отурат. Болочок губернатор, балким жогорку кеңештин депутаттары, министр туризма жана мыкты ишкерлер отурат. Ушул мүмкүнчүлүктү, урматтуу ине карындаштарым, туура пайдалансаңар, фонд коюп 100% катышсаңар, мен ойлойм ушул балким жарым сааттык, балким 1 сааттык убакыттын ичинде өзүңөрдүн жашооңорду туура жакка өзгөртүп алчу бир чечимдерди кабыл алып кетесиңер. Угуп атасыңарбы? Бизди дайыма спикерликке чакырганда мен катышуучулардан бир эле нерсени суранып жүрөм да. 100% активдүү катышуу депчи. Жаштар, эгерде силер угуп атсаңар, келгиле өзүңөргө бир кол чаап койгулачы. Келечекте мен мыкты инсан болом. Мен дагы баягы аудиторияны түшүнөйүн, мен сөзүм чынында эле адресине жетип атат деп, себеби биз атай алыстан келип атабыз. Бул жактан бир пайдалуу тийсе экен. Силер үчүн бул жактан мына уюштуруучуларына чеберден келип атышат. Атай силерге пайда болсо экен деп. Ушул нерсе, ушул иш-чара, ушул күн, ушул баягы мероприятие өзүнүн максатына жетсин, Андыктан силер менен көрүшүп атканыма кубанычтамын. Менин атым Эсенжол, туризм тармагында жана тейлөө тармагында эксперт деп тааныса, көпчүлүгү бул жерде окуучулар бар экен, агай деп таанышат. Анан эми бүгүн темама тиешелүү кээ бирөөлөр туризм тармагындагы контент креатор же болбосо блогер деп таанышат экен да. Эми темама дароо эле өтөйүн, себеби 15 мүнөт берилген экен. Мен 15 мүнөт негизи жаштар менен деги эле чоң эл аралык аудиторияда өзүмдү тааныштыруу менен эле өткөрүп койчумун, бирок 15 мүнөттүн ичинде колдон келишинче силерге пайдамды тийгизүүгө аракет кылайын. Кыскасы, могу жаштар угуп атасыңарбы? Телефонду карасаңар. Ушул телефон, бул азыр телефон эмес. Бул азыр смартфон болуп калды да. Мындан 15-20 жыл мурун бул кнопочкалуу телефон эле. А балким аданын кечири келет. Заман ушундай өзгөрүп атат. Бүгүнкү күндө биз эмне кылып атабыз? Ушул смартфон менен биз акча таап атабыз. Өзүбүздүн продукциябызды рекламалап атабыз да. Мага жеке бренд боюнча айтып бериңиздер деп суранышты эле. Мынакей жеке бренд деген бул эмне? Жеке бренд деген бул адамдын өзүнүн курганы, ага болгон ишеничи, анын жүрүм туруму, эмне иш кылса дагы ошол жактагы өзүнүн сабаттуулугу жана баалуулугу. Ошол нерсени байкаган адам аны бренд катары эсептейт да. Мисалы алалы, бул жерде мынакей туризм тармагында дагы ишкерлер бар. Таластагы средства размещения. Кыскача айтканда мынакей мейманкана жайгаштыруу, мекемелер эстей турган болсок, мына Кишимжан деген эжекебиз бар. Мейманкана алгачкы туризм дей турган болсок, бренд катары Кишимжан эже келет да. Кишимжан эже өзү сүйлөйт. Дароо эле. Бул кишилер первопроходецтер. Биринчи алгачкылардан бул туристтерди талашка алып келгендер деп билем. Мен үчүн бул инсандар бренд, бул инсандар мен үчүн легенда. Жана ошондой эле, мисалы, ресторан багытын алып турган болсок, Мубарак деген ресторандын негиздөөчүсү Азамат деген мырза. Мен Мубарак ресторанын чайханасын Азамат мырза аркылуу ишеник жаратып, бул инсандын жүрүм туруму, образы, күндө эмне менен алек болот, ошол нерселерди карап отуруп, ошонун мекемесине, ошонун чайханасына тамактанчу адат айланып атат да. Кубандырганы Кыргызстандан чыккан бренд болуп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Ал эми медиа тармагын карай турган болсок, мен силердей болгон убактымда чын айтайынбы, сүрөткө жана деп баягы выпускнойдо тартып кетет го, сүрөткө түшкөндөн тартынар элем да. Силердин терминиңер менен рабочий сторонам жок эле да. Сүрөткө түшсөм эле кызыктай фото чыгып кетет. Түшсөм эле бир монт кылам. Жубуттарым аябай дело болуп калган болот. Бирок Кудай ар бир адамга бир сапатты берген экен да. Кимдеги максат коюп өзүнүн жөндөмүн, өзүнүн талантын тапкан болсо, ошол жагынан мыкты болуп чыгат экен. Көрсөм меники да ошол контент экен да. Мына жаштар менен сүйлөшүп атабыз, баягы мектептин директору тренд деп айткандай эле, бүгүнкү күндө терминдер да өзгөрүп атат. Мурун жөн эле байланыша турган болсок, бүгүн бизге математика, койчу англис тилинде эле үйдөн чыкпай үйрөнүп койсок боло турган мезгилге келдик да.
кээ бирөөлөр бар арасында мынакей реклама кылып турак чатабын. Ошолордун арасында мен дагы бармын да. Максат жөнүндө да бир аз кыстырма айта кетейин. Сөзсүз максат коелу. Баягы ишкерликте жүрүп бир нерсени уктук, мыкты инсан айтты да, сен билесиңби дейт, кайсыл адам банкрот? $100,000 күйүп калган адам банкрот эмес. Жол болсо бизнес кылам деп бардыгын берип алып, эч нерсеси жок кылган адам банкрот эмес. Максаты жок адам банкрот дейт да. Эгерде бизде максат боло турган болсо, медиасын дагы сөзсүз табабыз, сваркасын дагы жасайбыз. Керектелүүчү өзүбүз каалаган кесиптин баягы майын чыгарып ишке ашыра алабыз да. Ошол үчүн урматтуу ине карындаштарым, бул жерде мынакей агалар турат, эжелер турат, мугалимдер турат, администрациядан келип отурат, мынакей коомдук ишмерлер бар. Бардыгынын тилеги бир. Силерге болгон үмүт, силерге болгон азыр маалымат менен камсыздоо мүмкүнчүлүк ар бир адамдын колунда, ар бир адамдын колунан жакшы бир результат болот. Аракет кылса гана деген ишеничиме келип отурабыз. Андыктан силерге болгон үмүтүбүз чоң, ишеничибиз чоң. Кудай буйруса Кыргызстаныбызды тааныталы. Медиага кичине кайта кетейин. Азыр биз долбоор жарыяладык. Кудай буйруса талашыбыздагы 5-10 жакшы туристтер үчүн жерлерди тартып чыгарып атабыз да. Анын баардыгы кайдан? Телефонго көбүнчө жана дронго бүттү. Ошентип биз пайдабызды келтирели деген ой. Андыктан унутпайлы, сонун жерде жашайбыз, сонун элдин улуубуз, кыздарыбыз келечеги эрген болсун, жаратканын өзү колдосун. Кудай буйруса чоң ийгиликтерде баягы бирге бололу, силердин мыкты жетишкендиктериңерге күбө бололу. Чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кененирээк буйруса дагы сүйлөшөбүз. Эсен жолуңузда кетпей турсаңыз чоң рахмат, кол чабуулар.